Эгерде сенде байлык боло турган болсо, ден соолук боло турган болсо, сенин субханалла мансабың боло турган болсо, бийлигиң боло турган болсо, субханалла, ошонун баардыгы бир моментте жок болуп кете турган болсо, бир моментте жок болуп кете турган болсо дагы, эгерде сен баардык нерсең алып салса, эмнекен? Бул сени Алла тарапка сүйрөп турган жүрөгүң, дайыма зикир кылып турган тилиң, сени карап тегерекче карап туруп, Алланын улуктугун көрүп турган көзүң боло турган болсо, ушул нерсе болсо, керек болсо шайтан дагы үмүтүн үзүп, эмнекен? Сени Алла өзү коргоп койгонун сезет экен. Чотасың? Көп адамдар байлыкты тескери ойлошот. Мен бай болбогу деп айтпайм, бай болгула. Мусулман бай болгон жакшы. Мусулман субханалла алдыда болгон жакшы. Илим, билимде, субханалла бүткүл жашооңдо минип жүргөн машинеңде керек болсо, жашап аткан үйүңдө, мындай бир интеллектуалдык жагынан, маданият, этика, эстетика жагынан, керек болсо кийип жүргөн кийимиңде, мындай айтканда кара, стильный кийим. Адамдарга окшош мындай бир шөлбөй алба. Бирок дайым такай, кандай турган акыбалда дагы бул сенин жүрөгүң Аллага, тилиң Алланы эстеп турган, көзүң шүгүр кылып карап тура турган көз болсун. Чөдөсүзбү? Мына ошондо сен бай болуп туруп